Жалал Абад шаарында аты өзгөртүлдү. Манас деп Мгм. мындан ары аталат. Буга кандай көз караштасыз? Тарых деген өтө оор маселе. Тарыхка сый мамиле жасаш бул өнүккөн маданияттуу өлкөлөрдүн иши. Жалал Абад бул жалгыз Жалал Абад эмес. Ал жерде биз бала кезден билебиз 5 абад бар деп. Жалал Абадты, Султан Абадты, Бек Абадты, Кожо Абадты, Кемпир Абадты айтып жүрүшчү. Кемпир Абадта бар беле? Сөзсүз бир ушул жердеки султандын 4 уул, бир кызы болгон экен. Ошолордун ар бирине үлүшүн бөлүп атканда Жалал Абадты, Султан Абадты, Бек Абадты ушундай кылып берип, бир кызына ошо Кемпир Абад деп деген уламыштарды биз бала кезден угуп жүрчүбүз. Бул тарыхый шаар, тарыхый аты бар шаар. Биринчиден, экинчиден кыргыз мамлекетиндеки борбор шаар, кыска мезгилде борбор болуп тургандагы шаар. Мен таң калам, дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк саясатты өзгөртүлгөн азаматтар дагы эч качан шаарлардын атын өзгөрткөн эмес. Чыңгыз хан дүйнөнүн жарымын басып алды да. Чыңгыз хан деген шаар барбы? Жок дегенде кичинекей канал да жок. Юлий Цезарь, Жатилла. Бир нерсе барбы? Жок жерден шаар курган, кумдун үстүнө, деңиздин боюна шаар курган бир гана Александр Македонский болду. Ал дагы шаардын атын өзгөртпөй, өзү шаар куруп, Александрия деп. Вавилонду өзгөрткөн жок. Ошол кездеки Мемфисти өзгөрткөн жок. Эч нерсени өзгөртүшкөн жок да. Ат өзгөртүү бизден эле калган бир оору болуп калды да. Экинчиден, Манас, эгер Манас болсо, бул бир областтык деңгээлдеги шаар эмес бул.